Нинакан Жөндүбаева атындагы мектеп гимназиясы 21-кылымдын чумасына айланган спид оорусу дүйнө жүзүнүн глобалдык проблемасы болуп келүүдө. Жыл сайын 1-декабрда бүткүл дүйнөлүк спидке каршы күрөшүү күнүн белгилеп, мектеп окуучуларына иммундук жетишсиздик синдрому тууралуу маалымат берилип келет. Быйылкы жылы дагы Нинакан Жөндүбаева атындагы инновациялык мектеп гимназиясында 8-класстарга класстык сааттар өтүлсө, 9-класстарга дубал гезиттерин чыгаруу тапшырмасы берилген. Ал эми 10-класстын окуучуларына текст жазуу, 11-класстарга слайд даярдоо тапшырылып, ар бир класска иш-чаралар уюштурулду. Анда эмесе 10 жана 11-класстар даярдаган видео слайддарга күбө болуңуздар. СПИД – кабылданган иммундук жетишсиздик синдрому. Иммундук тутумдун жок калышынан улам организмди коргоо күчү согундай турган патологиялык абал. Өтө коркунучтуу жана жугуштуу оору. ВИЧ бул инфекциянын акыркы чеги болуп саналат. Бул ооруга каршы күрөшүү калктын саламаттыгын сактоо жаатындагы мамлекеттик артыкчылыктуу милдеттердин бири катары эсептелинет. Ал 1982 жылдан бери белгилүү. Дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдө атайын каттоого алынат. Ар жыл сайын 1-декабрда белгиленчү күн. Биринчи жолу 1981 жылы 5-июнда АКШнын ооруларга көзөмөл жүргүзүү борбору СПИД деген жаңы ооруга каттаган. Алгач 4К деп аталган адамдык иммундук жетишсиздигинин козголгучу бара-бара анын кабылдоосуна алып келери, аны менен ооруган адам акыры өмүрү менен кош айтышары аныкталганда гана Бириккен Улуттар уюму ушул дартка карата каршы күрөшүү күнү 2009 жылы дүйнөдө 60 миллион адам бул ооруга чалдыгып, 25 миллион киши каза болгон. 2008 жылы жер шарында 430 миң ымыркай иммундук жетишсиздигинен, демек бул спирт менен төрөлгөн. Натыйжада 15 жашка чейинки жаш өспүрүм балдардын саны 2,1 миллионго жеткен. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустарды коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитетти басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. Жыныстык, ийне, энеден балага. Негизи ВИЧ туюктуктар аркылуу берилет. Көбүн эсе жыныстык катнаш жана кан аркылуу. Колдонулган банги ийнелери менен кош бойлуу энеден балага. Бирок түрдүү учурлар дагы болушу толук ыктымал. Алар таза эмес медициналык куралдардан, кан куюуда, пирсинг жана татуировка жасоодо кокустук болуп кетсе, бирөөнүн сакал алгычын колдонууда. СПИД жана ВИЧ кандай учурда жукпайт? Бассейнге же сууда сүзүүдө, жалпит шаякты колдонгондо, бирге тамактанганда, душка же мончого түшкөндө, жалпы туалет колдонгондо, досуңуз менен кучакташканда, баарлашканда, сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кол кармашканда. Ушундай жолдор менен жуктуруп алуу бир дагы жолу катталган эмес. ВИЧ инфекциясы менен жашап келе жаткан адамдар. 2018 жылдын маалыматтары боюнча көптөгөн америкалык белгилүү адамдар антиретровирустук терапия кабыл алышып, бүгүнкү күнгө чейин жакшынакай жашап келишет. Ирвин Мэджик Джонсон, белгилүү баскетболчу, 59 жашта, ВИЧти жуктурганына 20 жылдан ашкан. Чарли Шин, Голливуд актёру, 53 жашта, ВИЧти жуктурганына 9 жыл болгон. Ларри Крамер, жазуучу, сценарист, 81 жашта, ВИЧ менен ооруганына 30 жыл болду. Грег Луканис, спортсмен, сууда сүзүүчү, 58 жашта, дартка кабылганына 30 жыл болду. ВИЧти алдын алууга болобу? Ооба. Эгерде сен баңги заттарды колдонбосоң, жыныстык катнаш учурунда
коргоочу каражаттарды колдонушат. Анда сен ВИЧ инфекциясын жугузуп албайсың. Эгерде бала ымыркай кезинен эле ВИЧ оорусу менен ооруган болсо, анда ал айырбы дарылар менен дарыланышы зарыл. Айырбы терапиясы деген эмне экенин билесизби? Айырбы терапиясы антиретровирустук терапия дегенди билдирет. Адатта ВИЧке кабылган адамдар үзгүлтүксүз ичип туруучу дарылардын топтому болуп саналат. Бул дарылар адамдын канындагы клеткалардын көбөйүшүн басаңдатып, иммундук клеткалардын көбөйүшүнө салым кошот. Жана ошондой эле иммундук системалардын көбөйүшүнө жардам берет. Айырбы терапиясынын дарылары менен дарыланган адамдар узак өмүр жашап, дени сак бала төрөй алышат. Бирок бул дарыларды өмүр бою үзгүлтүксүз ичип туруу зарыл. ВИЧ СПИД менен жабыркаган адамдарга кандай мамиле жасоо керек? Албетте, бул оорунун купуялуулугун сактоо абдан маанилүү. Ооруканалардагы дарыгерлерге купуялуулукту сыртка чыгарууга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Бирок кээде адамдын дарты кандайдыр бир себептер менен ачыкка чыгып кеткен учурлар болот. Мындай учурда кырдаалды ого бетер кучутпай, ар бир адам жоопкерчиликтүү болушу керек. Анткени ооруган адам ансыз деле начар абалда болуп, биздин ар бир айткан сөзүбүз андай адамдын ден соолугуна ого бетер зыян келтирип, ал гана эмес өлүмгө учурашы мүмкүн. Эгер адам ооруга кабылганын өзү айтып жатса, анда адам өтө кылдат мамиле жасап, ар бир айткан сөздү талдап сүйлөө керек. Аябай боор тартуунун дагы кереги жок. Антпесе адам өзүн байкуш сезет. Адамдан оорукчан экен деп качуунун дагы кереги жок. Анткени айтылгандай эле оору сүйлөшкөндө, өбүшкөндө, кол кармашканда жукпайт. Оору менен күрөшүүгө чакыргыла. ВИЧ менен көп жылдар бою жакшынакай жашап келе жаткан адамдар жөнүндө эсине салып койгула. Досторуңарга, жүрүү жолдошторуңарга маалыматты жайылтпагыла. Бирде болбосо да, кээ бири билбестиктен же атайылап кемсинтип коюусу мүмкүн. Биз СПИДке каршыбыз. Биз СПИДке каршыбыз. Мен СПИДке каршымын. Биз СПИДке каршыбыз. Биз СПИДке каршыбыз. Что такое ВИЧ? ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, то есть вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека. При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя нескольких недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп, например, повышение температуры, появление высыпаний на коже, увеличение лимфатических узлов и понос. На протяжении долгих лет после инфицирования человека он может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой стадией заболевания. Однако неверно думать, что в это время в организме ничего не происходит. Когда какой-либо возбудитель болезни, в том числе ВИЧ, проникает в организм, иммунная система формирует иммунный ответ. Она пытается обезвредить болезнетворный возбудитель и уничтожить его. Для этого иммунная система вырабатывает антитела. Антитела связывают возбудитель болезни и помогают уничтожить его. Кроме того, специальные белые клетки крови, лимфоциты, также начинают борьбу с болезнетворным агентом. К сожалению, при борьбе с ВИЧ всего этого недостаточно. Иммунная система не может обезвредить ВИЧ, а ВИЧ, в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему. То, что человек заразился вирусом, то есть стал ВИЧ-инфицированным, еще не означает, что у него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно проходит много времени, в среднем это 10 до 12 лет. Что касается СПИДа, то этот вирус постепенно разрушает иммунную систему, снижается сопротивляемость организма к инфекциям. В определенный момент сопротивляемость организма становится настолько низкой, что у человека могут развиться такие инфекционные болезни, которыми другие люди практически не болеют или болеют крайне редко. Эти болезни называются оппортунистическими. О СПИДе говорят в том случае, когда у человека, зараженного ВИЧ, появляются инфекционные заболевания, обусловленные неэффективной работой иммунной системы, разрушенной вирусом.
СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. Синдром – это устойчивое сочетание совокупность нескольких признаков болезни. Приобретенное означает, что заболевание не врожденное, развилось в течение жизни. Иммунодефицит – состояние, при котором организм не может сопротивляться различным инфекциям.